2018-жылы бул стройка бүткөн. Ошондо бүтсө дагы мебель и ремонту менен беришкен. Келесиз, первоначальный взнос бересиз, калганын сизге 10 жылдан 30 жылга чейин ипотекага ар кандай пайыз менен беришкен. Ошол молда 4, 8, 12, 15 жагымсыз жит жок да. Ар бир жерге эле чип же бир нерселерден тыга бербейчи. Более цифровизацияга өтүш керек да. Бул 2018-жылы курулган объект. Бизде 2018-жылы курулган объекттерди азыр акыбалын караңыздарчы кандай. Бизде Бишкекте үйлөр салынганда билесизби? Бир үйдү мындай салса, экинчисин дагы салып кое берет. Бул жерде болсо көрдүңүздөрбү, архитектура атайын кылынган, чтобы шамал өтүш керек, көрдүңүздөрбү? Полностью ушуга дагы басым жасалган. И шамал спокойно айланат. Бул мындай айтканда естественная вентиляция. Темир эшиктерди коюп коет. Неге? Темир эшикти койгондо сиздин бунун артында ким турганын же чыгып атканыңызда чыкканда ким турганын көрбөйсүз. Ар бир жашаган адамдын приложениясы бар. Ошол приложенияда тилекке каршы скорый помощь келсе же пожарный машиналар келе турган болсо, алар ушул жактан киришет спокойно. Ассаламу алейкум туугандар, сиздер менен биз Астана 2025 эмес, Астана примерно 2015-2018 жылы кандай болгон, ошол боюнча сүйлөшөбүз. Азыр баалар боюнча эмес, ошол маалда эле строительный компаниялар Астанада үйлөрдү кантип салган, айтор эксплуатацияга бергенби, берилген эмеспи, детский площадка барганда кандай конструкция менен салынган, айтор ошол боюнча бир аз сөз кылабыз. Бирок алдын ала айтып кетейин, бул сатуу бөлүмү экен. Бул компания японский компания, Астанада көп жылдан бери иштейт, көптөгөн объекттерди курган. И ошолордун бири Хайдвилл парк. Бул Казакстандагы корейский компаниянын бири. Булар көп жылдан бери үйлөрдү салышкан, айтор сонун варианттагы үйлөр. Азыр мен 2018-жылкы салынган үйдү мен вариантын көрсөтөбүз. Азыр бул мындай көргөн жерден эле киргенде эле карасаңыздар, биринчи этажы уже сразу парковка. Биринчи этаждан сиз парковкага киресиз, мондай первая линия жактары болсо, булар болсо полностью коммерческий помещениялар. Бул обычный эле магазин, айтор магазин бар, ресторан бар, айтор башка да. Ошодон тышкары өздөрүнүн отдел продажындагы ушул жерге коюшкан. И азыр мен сиздерге вообще шок контентти Кыргызстанда эми биздин строительный компаниялар баштады. Мындай видти. Бул негизи Дубайда колдонот, Турцияда колдонуп келет, көптөгөн мамлекеттер бар. Анткени көптөгөн мамлекеттерде эң чоң көйгөй бул парковка. Кээ бирки мамлекеттерде керек болсо парковка эмес, мондай жолду машиналар сиздин үйүңүздүн астынан өтүп кетет. Кытайда болсо сиздин үйүңүздүн ортосунан метролор өткөн айтор вариант дагы бар. Ошолор эле ошондойдон бири. Бул Казакстан 2018-жылы кандай салынган, ошол боюнча азыр бир аз көрсөтүп кетебиз. Киргенде эле бул оң жак бетинде бул парковка экен. Парковканы да мен сиздерге обзор кылып көрсөтөм отдельно. Азыр болсо обычный эле парадный дверь, подъездге кантип киребиз, айтор защитасы кандай, чип менен киребизби же пароль менен киребизби, мен сиздерге көрсөтүп кетем. Анча-мынча жерлерде пересет болуп калат, ошол себептен биз закадровый видео менен аудиону эле кошуп коебуз. Киргенде эле могул жерде обычный эле биздегидей эле кнопкасы менен эле басып туруп чыгып кетет. И киргенде көрдүңүздөрбү, сонун дизайн, картинкаларды койгон, чуть богато чтобы выглядело. И экинчиси, могу киргенде сол жакта уже лифт экен дагы, оң жакта уже парковочный местолор экен. Бул жакка дагы кнопка менен чыгабыз. Бисмилла деп чыктык. Чыккандан кийин эле уже бул жакта парковка местоларыныкы. Баягы биз көрсөтүп аткан кире бериш жери. Анан ал жерден киргенден кийин эле бул жакта парковочный местолор. Өтө басым жасап кетейин. Көрдүңүздөрбү? Парковкада дагы эч кандай кнопкасы жок эле. Машина келет, жакта камера бар, номерди көрөт, чыгарат. И бул жерде освещениянын караңыздар, и дизайнды да кылган. Мындай айтканда, баягы минимализм менен эле сонун кылып туруп освещение менен ремонт кылып койгон. Айтор көп деле акча кетпейт. Буга просто идея эле керек. Ана кичине ойлонуп туруп эле аракет кылып коюш керек да. Андан тышкары көрдүңүздөрбү? Удобный парковочный местолор, чоң, кенен, спокойно батат. Эми Бишкекте кайсыл строительный компаниянын ушундай парковкасы бар, айтыңыздарчы. Мен балким билбейттирмин, просто барып кааласаңыздар обзор кылып берем. Мен эч бир строительный компанияны жамандабайм. Просто өзүңүздөр көрүңүздөрчү. Мындай.
Бул 2018-жылы курулган, элестетиңиздер. Мына красивый кылып койгонун караңыздарчы. Просто мындай эми ооба труба, үстүлөрү чаң болуп эле көрүнүп турат, мына жакындан көрсөңүздөр. Бирок по факту сырттан караганда карайсыздар кандай кооз. Ашыкча ой жүгүртүүнүн деле кереги жок го дейм бул жерге. Мына машиналардын турган жерлерин караңыздар. Местолор кенен. Могу түшкөн чыккан жерди караңыздар. Биринчи этаж паркинг, экинчи этаж паркинг экен. Сөз жок. Эгер 2018-жылы ушундай нерсе курулган болсо, анда билбейм. Да, эң туура айтып атат. Келдек айткандай эле, мындай жыт, газдын жыты же бир жагымсыз жыт жок да. Анткени бул жерде воздух отводдору, кондиционерлердин койгондору айтор полностью дамыйлачы ойлонушкан. Балким анча-мынча нюанстар бар любой жерде эле, бирок а так если в среднем айтып ойлонуп карап көрө турган болсок, это можно сказать комфорт плюс. Или даже если квартиранын ар бир этажда квартиранын бир экиден же бирден экиден эле квартирада үчкө чейин квартира болсо, анда ол можно сказать бизнес или премиум класс. Бул жана көрсөткөндөй эле бул жактан киребиз. Киргенден кийин эле пожалуйста, мына сиздерге лифт. Лифтти эң башкысы бул жактан дагы жабылган, бул жактан да көрдүңүздөр. Бул жак паркинг. Тоже бурайсыз, ачылат. Бул жактан уже паркингге чыгып кетсе болот. Бул жакта лестница. Лифтти басабыз. Эң сонун жери мага жакканы Бишкекте, мен Бишкекке биринчи киргенимде бир 6 айбы же 3 айдай мен квартиралардан көчүп жашагамда, бир 40дай, 50дөй квартира, 50дөй жилой комплексте жашадым. Ошол жерде мен эң көп премиум класстагы биздин Кыргызстанда строительный компаниялар премиум класс деп салган үйлөрдүн кээ бирлеринде чип менен проблема да, сөзсүз түрдө чип керек. Бул жерге мындай да, безопасность бул адам башынан киргенде эле безопасный болсо, дальше адамга комфортный болуш керек. Ар бир жерге эле чип же бир нерселерден тыга бербейчи, более цифровизацияга өтүш керек да. Булар 2018-жылы ушул нерселерди кылып койгон. Айтор только начинается удивляться. Бул лифт өзүңүздөр көргөндөй эле сонун карасаңыз, арзан эле материал менен жасалган. Ошондой болсо деле көзгө жагымдуураак. Бир эле минус жери бар экен, эч кандай мелодия сулай жок койбойт экен. Өз Кыргызстандагы лифттерге эме кылып койсо болот эле. Чок ажын баяндарынан кылып койсо да. Кишилер да болсо имандаштырып атат. Кошуналар боюнча баяндарды, сосед бири-бирине кандай мамиле кылыш керек, ошол боюнча лифттерге коюп койсо, балким сонун болмок. Бишкекте эң обидный нерсеси туугандар бири-бири менен сүйлөшпөйт. Анан сонун нерсеси биз азыркы учурда 3-чү этажда турабыз. 2-чи этаждын үстү терраса кылып койгон. Бисмилла деп чыктык. Анакей. Сонун коздук, караңыздарчы. Светти настройкаладык, дальше кеттик. Анакей. Террасасы 3-чү этаждан чыкканыңыздан кийин эле бул фактически 1-чи этаж болуп эсептелет. Бул жерде полностью обустроенный двор. Не кааласаңыз бардыгы бар. Бул деген сөз, караңыздар, тетиги жерде детский садик бар, жакта дагы садик бар экен. Бул жакта дагы жаш балдардын садиги бар. Караңыз, жаш балдарыңызды чыгарып койсоңуз, коркпой бул жерде гулять этип жүрө берет. Кааласа ойнойт, кааласа каалаган нерсесин кылса болот. Зелень боюнча да бир аз саргайып кетиптир, күз болгон үчүн. Ата караңыздар, сонун кылып койгон. Астанадан эң проблема болуп аткан нерсеси бул озеленение боюнча. Булар канча жылдан бери аракет кылып жүрүшөт, бирок тилекке каршы колунан келишинче жашылдандырып атат. Бирок ошенткенде дагы караңыздарчы. Бул 2018-жылы курулган объект. Бизде 2018-жылы курулган объекттерди азыр акыбалын караңыздарчы кандай. Бул жерде полностью карап, ошол убакыттан бери 7 жылдан бери буну ушундай состояниеда кармап туруш же ушундай состояниеда менен бүтүрүп коюш, бул тоже кандай десем, уровень. Бул сол жактагы болсо, атайын двухэтажный квартира кылган, с видом на улицу. Анан дагы туугандар, бул жердеги эң эле кызык жери бул балкон дейли. Балконду караңыздар, сол жагын мындай тосуп койгон. Эмне үчүн дейсиздер? Комментарийга оюңузду жаздырып коюңуздар. Бул себеп дегенде
балкондон чыкканыңда сол жактагы соседти көрбөш үчүн, кошунаңыздын карабаш үчүн, мындай айтканда более безопасность үчүн кылынган нерсе. Көрдүңүздөрбү? Мелочь, бирок один из важных секторов. Анткени негизи динде деле бол бар. Соседтин акысына кирбеш керек, кошунун акысына кирбеш керек деген. Андагы экинчи байкай турган нерсе бул могул ар бир үйдүн бурчун байкасаңыздар, мындай ачыла турган, жабыла турган кылып койгон да, бул кондиционерлер. Көрдүңүздөрбү? Ушинтип эле жашырып койсо болот кондиционерлерди. Сыртка дагы чыгарган жок, и фасадты дагы бузган жок да. Так, азыр биз могул эмесин көрсөтөйлү. Кантип эки зданиядан экинчи зданияга переходдорду кандай кылышкан экен. Ошонун бири бул ушул жери мынакей. Чыксаңыз эки домдун ортосу. По идее тетиги жерде школабы же садиги бар экен. Жакын жерде. Мына көрүңүздөр. Биз азыркы учурда 3-чү этажда турабыз. Бул жактан дагы парковкага кирсеңиздер болот. Тердеги скорее всего гостевой паркингдер. И баягы жана эле айтып кеткенде көрдүңүздөрбү? Биринчи этажда полностью эмелер бар. Кафе, магазин, айтор сиздин күнүмдүк турмушка керектүү бардык коммерческий помещениялар бар. Анан дагы эң башкысы, бизде Бишкекте үйлөр салынганда билесизби? Бир үйдү мындай салса, экинчисин дагы салып кое берет. И бул жерде болсо көрдүңүздөрбү? Архитектура атайын кылынган, чтобы шамал өтүш керек, көрдүңүздөрбү? Полностью. Ушуга дагы басым жасалган. И шамал спокойно айланат. Бул мындай айтканда естественная вентиляция. Анан туугандар, могул көрдүңүздөрбү? Үйдүн ортосунда эле мындай бир кандай десем, эме кылып койгон. Не деп коет элем аны? Арка кылып койгон да. Эмне үчүн? Анткени көрдүңүздөрбү? Мына подряд арка. Модан дальше карасаңыз дагы арка, и будан дальше карасаңыз дагы арка. Анткени бул жерге кылынганын себеби тетиги машина кире турган жерди көрдүңүздөр. Бул жакка машина кирет деп ойлоп калбаңыздар. Бул жакка машина кирбейт. Бирок тилекке каршы скорый помощь келсе же пожарный машиналар кире турган болсо, алар ушул жактан киришет спокойно. Ушул жактан спокойно кирип, үйүңүздө өрт болсо өрттө өчүрөт, адамды больницага алып кетиш керек болсо больницага алып кетет. Анан закрытый площадкасы көрдүңүздөр. Бул жерде өзүнүн футбольный площадкасы бар, жаш балдар ойноп жүрөт, коопсуз. И спокойно эле жүрүшөт. Айтор уровень. Мынакей. Пайдалуу тагымдар дейт, полезные продукты. Не деп коет эле? Здоровый образ жизни менен жүргөндөр үчүн. ПП, правильное питание. Мынакей. Вот вам правильное питание. Айтор ушул. Этажда квартиралар боюнча айта турган болсок, квартиралар чоң, сонун. Бирок ремонттор ар кандай экен. Кимдир бирөө жакшы ремонт кылган, кимдир бирөө тепсептеп кылып койгон. Бул Кыргызстандагыдай эле. Жана эле айткандай эле пожарный менен скорый помощьтор ушул жактан киришет. Эми туугандар, эң дагы кызык жери 2018-жылы бул стройка бүткөн. Ошондо бүтсө дагы мебель и ремонт менен беришкен. Вот вам. Келесиз, первоначальный взнос бересиз, калганын сизге 10 жылдан 30 жылга чейин ипотекага ар кандай пайыз менен беришкен ошол молдо. 4, 8, 12, 15 ар ким ар кандай. Анткени ар кандай условиялар бар экен. Негизи кыскача маалымат берип кетейин. Банк дегенде, банк кимге акча берет? Банк ким мамлекетке пайда жеткизсе ошого акча берет. Айтор сиз ИП иштетесизби, ОСО иштетесизби, налог төлөйсүзбү? И зарплатаңыздан соцфонддон налоговый отчисление болду. Сиз банктан любой суммага чейин алсаңыздар болот. Любой сумма дегенде кандай? Сиздин ай сайынкы төлөмүңүзгө жараша сумманы алсаңыздар болот да. Ошол себептен туугандар, качан сиз мамлекетке пайда жеткизип баштайсыз, сиз банктан чоң суммадагы акчаларды алсаңыздар болот. Анан дагы кыскача маалымат, неге бизнесмендер чоң отельдерди, чоң недвижимостьтерди алат? Чтобы ошол недвижимостьти алып туруп, кийин ошонун эсебинен банктан акча алыш үчүн. Анткени банк всегда, мындай айтканда, рынок боюнча эң адекваттуу пайыз менен берет. Неге? Анткени эгер бизнес сегментте эсептей турган болсок, 12%, 15%, 10% менен беришет. 10% менен бергенде бул деген сөз это почти бесплатные деньги деген да. Ошол себептен туугандар,
үй алып атканда эң жакшысы эгер өзүңүз көп нерсени билбесеңиз, анда специалисттерге кайрылыңыздар. Анткени специалисттер сиздерге толук туура маалымат беришет. Бирок туура специалистке кайрылыңыздар да. Эптеп септемей эмес. Туугандар, анан эме казактар креатив келишет го, карасаңыздар. Могуну коюп койгон. Бул реклама үчүн и маалымат үчүн, көрдүңүздарбы? Information дейт. Анда туугандар, көрдүңүздөрбү? Булардын негизи международный стандарт боюнча үйлөр, подъезддердин асты сөзсүз түрдө стеклянный болуш керек. Эмне үчүн? Ойлонуп көрүңүздөр. Эмне үчүн экен? Анткени стеклянный дверь болуш үчүн эмне үчүн стеклянный болуш керек? Мисалы бизде Кыргызстанда, Казакстанда феминисткалардын көп айтканы эркектер мыккачы, эркектер тияк бияк дейт го. Ошонун бардыгы эгер сиз могул стеклянный эмес, обычный Кыргызстанда эме бар го, эмне деп коет эле? Темир эшиктерди коюп коет. Неге? Темир эшикти койгондо сиздин бунун артында ким турганын же чыгып атканыңызда, чыкканда ким турганын көрбөйсүз. Сизди балким маньяк күтүп атабы же башка бирөө күтүп атабы билбейсиз. Международный стандарт боюнча бул безопасность үчүн сөзсүз түрдө стеклянный болуш керек. Эмне үчүн? Анткени сиз киргенде да чыкканда дагы сиздин астыңызда ким бар экенин көрүшүңүз керек. Бул биринчи нюанс. Экинчиси, киргенде эч кандай лестница болбошу керек. Анткени ар бир үй бүлөдө ар кандай адам жашашы мүмкүн. Бул биринчиси. Экинчиси, препятствие болбош керек. Мына айтканда, сиз коляска менен киргенде дагы лестница менен отдельно бир бурчтан кысылып, кыйналып өтпөй эле прямой эле кирип кетесиз. Мынакей. Эч кандай эме көйгөй жок. Бул жака киргенден кийин уже бул жакта өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Киргенден кийин эле көрсөңүздөр болот. Лестница эмен эле велосипед, айтор, коляскаларды кое турган отдельный местасы бар экен. Андан тышкары эшикте дагы бар, көрдүңүздөрбү? Мына айтканда балдардын, жаштардын, үй бүлөнүн комфорту үчүн бардык нерсе коюлган. Багындай освещениялар дагы түнү дагы тартканга аракет кылабыз. Мына карасаңыздар, освещенияларын койгон. Мындай незаметный, билинбейт. Мына айтканда стилистикага туура келет да. Жүдөп калган бала менен стилдүү кийинген баланын айырмасы бар го. Же жүдөп калган кыз менен ар дайым өзүн карап жүргөн кыздын айырмасы болгондой эле үйлөр деле ошондой. Жүдөгөн үйлөр бар, анан өзүнүн стилдүү кармаган үйлөр бар да. Анан Казакстандагы эң көп байкаган жерибиз, кече дагы айтайын дедик эле, бирок Эдил байкебиз көп сүйлөгөн сөөнөн дагы айткан жокпуз. Мындан карасаңыз, могул уровень земли, могул газонду болсо карасаңыз бир аз бийик кылган. Бир аз бийик кылып туруп анан коюп койгон. Бул 3-чү этажда. Атайын бул жака жерди алып келген, кара тупрак алып келген, булардын баарын эккен, буну 2018-жылдан бери сугарып карап турат. Бул жерде ар бир строительный компанияларда сөзсүз түрдө управляющая компания деген понятие бар. Ал эмне? Управляющая компания деген сиз премиум, бизнес, комфорт сегменттеги үйлөрдү алганыңызда, ошол жерде сөзсүз түрдө бир компания болушу керек. Ал компания ошол жерде полностью караш керек. Безопасность, тазалыкты, зеленди, айтор ошону ар дайым карап туруш керек. Үйдү ар дайым карап турбаса пачагы чыгып кетет. Мурда мисалы домкомдор бар болчу. Ал домкомдор заманы бүттү. Домкомдор эмес, азыр управляющий компания бар. Ошол жерде өзүнүн сайты болот, өзүнүн приложениясы болот. Ошол приложение аркылуу нюанстарды айтып койсоңуздар болот. Мисалы Москвада кээ бирки строительный компаниялар бар. Охрана полностью всегда жүрөт. Любой момент келип туруп кнопканы басып койсоңуз, охрана сразу келе коет. Же болбосо кээ бирки строительный компанияларда камераларды коюп койгон, тети үстүдө турат, көрдүңүздөрбү? Ошо камера полностью сиздин безопасностьти карайт. Кайсы бала эмеден чыгып атабы, чыкпай атабы, айтор быстрая реакция деп коет да. Анан бул жердин дагы эң чоң преимуществосу бул ар бир жашаган адамдын приложениясы бар. Ошол приложенияда смартфон деп коет. Умный дом дейт да. Бул тетиги камераларда искусственный интеллект кошулган. Эмне үчүн? Эгер вдруг жаш бала ойноп аткан болуп, чыгып атканын көрүп калса, же айтор бир кандайдыр бир коопсуздукту байкаган болсо, сразу WhatsApp'тан, точнее приложенияден сизге уведомление келет. Андан биринчи администрация менен охрана биринчи реакция берет. Анан экинчи айта турган нерсе, камераларды караңыздар. Ар бир жерде, бул жерде дагы бар. Мына айтканда, адам кайсыл жерден чыкмайынча, мындай эмне деп коет эле, адам кандай? Слепая зона жок да. Слепая зонасы жок. Мындан караңыздар. Полностью камера коюлган. Анан дагы айта турган нерсе, туугандар.
Биз Казакстандагы кээ бирки проекттерди көрүп туруп, бул проекттер даже Москвада да жок болчу. Ошону басым жасап коеюн, анткени Казакстан более башка уровеньде өнүгүп өткөн. Анан дагы escrow деген счет боюнча биз кайра айтып атабыз го, ошол нерсени Москвада эмес, биринчи Казакстанда башталыптыр да. Анан Москвага кетиптир. Бул дагы өтө кызык. Ошол себептен дагы строительный компания булар бир эле уйгур баштар, сиздер бир адамдын 20, 30, 50, айтор 100 жылдык өмүрү менен ойношосуздар. Ошол себептен туугандар, ойлойм, бул видеону биз эч кандай сиздерди жамандаш максатта эмес, болгону өнүгүү максатында, анткени мындай эч бир нерсени ойлонуп аракет кылгандай, бир нерсени придумать эткен кажети жок да. Просто башка мамлекетке чыгыңыздар. Жөн эле соседний Алмата, Дубай бар, Москва бар, барып жөн эле көрүп келсеңиздер, толтура маалыматтарды аласыздар. Ошол туугандар, эгер видео пайдалуу болгон болсо, туугандар менен бөлүшүп, подпискасын басып жана комментарий жазып коюңуздар. Ассалам алейкум.